Асел Кадырбекова: алсыз, оорулуу адам эч кимге кереги жок экен. Ырчы Асел Кадырбекова жакында эле автокырсыкка кабылып, учурда дарыланып жаткан убагы. Ал оорулуу алсыз адам энеси менен баласынан башка эч кимге кереги болбой кала тургандыгын жазып чыкты. Жашоодо кимде ким экенин биле турган күндөр келет экен. Көрсө оорулуу алсыз адам энеси жана баласынан башка эч кимге керек эмес экен. Бардыгын убакыт көрсөтөт, дейт ал. Ошондой эле Инстаграмдагы сторис бөлүмүндө "Сага чыдаган эмес, сени чындап күткөн жакка шаш" деген жазуу калтырды. Маалымат булагы Фабула чекит KG. Кайрат Пирмбирдиев: китеп окуган адамдын мээси картайбайт экен. Ырчы Кайрат Пирмбирдиев китеп окуунун пайдасы тууралуу көрмандарына пост бөлүштү. Китеп окуйсуздарбы? Билесиздерби, китеп окуу адамдын аң сезимин аябай сонун өзгөртөт. Китеп окуган адамдын мээси картайбайт экен. А мээ картайбаса, ички органдар, сөөктөр, булчуңдар баары өз функциясын канааттандырарлык аткарат. Мен жаңы китеп окугум келип жатат. Кыргыз жазуучуларынан кимдерди сунуштайсыздар? Деп кайрылды көрмандарын ырчы. Эскерте кетсек, Кайрат Пирмбирдиев 1985 24 ноябрда Ош облусуна Каракулжа районундагы Лайтала айылында туулган. Россиялык Главная сцена жана Голос долбоорунун катышуучусу. Сахнага алгач Султан Садыралиев менен биргеликте Арно аттуу ыры менен чыккан. Ырчы катары Сагынганда, Сүй аптаба турлары менен таанымал болгон. Маалымат булагы Заман чекит KG. Азира Айтбекова, актриса: ата-энемдин ажырашканы чоң энем экөөбүздүн сүйүүбүздү жок кылды. Өзү чыккандыктай кыз, бирок жасаган иши чоң. Кеңсеге келип маяк берип кеткенден кийин карасам, коомдук иш-чаралардын биринде жүрөт. Ушундай кызыктуу кыз, мындай кызды ким тарбиялады? Бул жолу алып баруучу апасы тууралуу баяндайт. Назира: бүгүн апаң тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдым. Апам элдин назарында болгусу келбейт дедиң эле. Апаңдын маекке көп чакырышат, бирок баргысы келбейт. Элге өзүнүн дүйнөсүн көрсөткүсү келбеген жабык мүнөз адам. Апам калжыңдап мага окшоп сүйлөй бербейт. Созулуп бир калыпта жүргөн адам. Мага окшоп фонтан болуп атылып турбаган жан. Андай ападан сендей кыз кантип жаралып калды экен? Ачык, шайыр жүрөгүм атам окшош. Бир чети тарбиядан да болуш керек. Апамдын убагында тарбия башка эле. Тыйган нерсе көп болчу. Мени апам эркин тарбиялады. Кой антпе, мынтпе деген чектөөлөр болгон жок. Ошондон улам фонтан болуп атылып калдым окшойт. Апаңа өңүм, түсүм, сымбатым окшош. Блогторуңда чоң энең тууралуу көп жазасың. Менин балалык дүйнөмдө чоң энем эле болчу. Ортобузда укмуштай жакындык бар эле. Дааратканага кирсе этегин кармап турчумун. Мени канча айымдан тарта экенин так билбейм. Ата-энемден студент болгону үчүн чоң энем баккан экен. Киндигим үзүлгөндөн эле чоң энем менен болуп калдым. Кийин атам менен апам окуусун бүтүрүп келгенде чогуу жашап калдык. Бирок мен чоң энемдин бөлмөсүндө жашачумун. Алардын бөлмөсүнө жолоп калсам эле таарынчу. Кээде ата-энемдин бөлмөсүнө аябай киргим келчү. Ата-энем экөө тең музыка сабагына мугалим эле. Апам комузун кыңыратып, атам чөпөчөрүн ойноп жатса алар менен аралашкым келчү. Бирок чоң энемден коркуп жаңылдай алчу эмесмин. Ата-энемди агам менен эжемдей көрчүмүн. Ошогубу мен үчүн алар чоочун дүйнө болуп калды. Азыр деле апам экөөбүз эне баладай эмес, эже сиңдидей мамиледебиз. Чоң энем менин колтугуна катып эле эч кимге жолотпой кызганып жатып, өз ата-энемден оолак болуп калдым. Жакында ата-энем менен жолукканда кичинеңди аябай өпкүлөп колума алганга кызыксам да, эне менен жазганып, анта алчу эмесмин деп айтып жатпайбы? Чоң энем болуп көрбөгөндөй сүйүүгө толуу адам эле. Башка деле неберелери бар болчу. Бирок энелер эч бечелин жакшы көрөт эмеспи? Мени көбүрөөк сүйдү. Кагылып согулуп, көзүм менен тең айланып турчу. Бала ошону сезет. Аны эки эсе кайтарат. Кичинемден астма болуп ооручу элем. Түнү менен дарыланып такта чыкчу. Ташка тийген жөтөл-ай деп кейип, түнү менен көз ирмемдей мени карачу. Ата-энем ажырашып кеткенде 9 жашта болсом керек. Экөө кагышса, ортосунда кара чымын карылат деп чоң энем экөөбүз курганбыз. Экөөбүздүн ажыраганыбыз бир аламды зордоп экиге бөлгөндөй эле болду. Бири-бирибизди издеп ыйлачу элек. Мектепке издеп келчү. Менин кызым ушул жакта окуйт эле, Нази деп мектептин алдында турчу байкушум. Мен мектептен чыгып эле басып жыгылам. Экөөбүз кучакташып ыйлайбыз. Ал күндөрдү эстесем жаман болуп кетем. Энем байкуш мени издеп жүрүп каза болуп калды. Бул мен үчүн оор жоготуу болду.
Чоң энең, атаң, уулуң тууралуу блогторуңда жазасың, бирок апаң тууралуу жазбайсың. Эмнеге? Апам уруксат бербейт. Мени коомдук адамга айлантпа, андайды жаман көрөм дейт. Анын тынчтыгын бузгум келбейт. Эл түрдүү болот да. Мен болсо андай тепкиге көнүп калгам, чыдай берем. Апам андай кепти жолткум келбейт. Коргойм. Апам экөөбүз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Таятамдар колдоп турушту. Бирок ар бир адамдын жашоосу өзүнчө да. Борбордо батирден батирге көчүп жүрдүк. Экөөбүздүн тең чачтарыбыз жер кийгендей узун эле. Кышында жууп койсок учу тоңуп калчу. Ызгаар суукта желим бөтөлкө ысык суу толтуруп алып кучактап жаткан күндөр болду. Кандай күндөр болбосун, апам мага "Сен бийик уча турган кушсуң, сен уча аласың" деп көп айтчу. Апам болбогондо мындай Назира болбойт эле. Анткени мага "Сенин колуңдан бул келбейт, сен эл катары эле турмушка чыгып жашай турган кызсың" десе, балким менден башка Назира чыкмак. Сынып турганда жөлөк болот. Учуп күйүп калсам токтотуп турат. Жашоомдо апамдын акылын көп уктум. Апамдын сүйүндүрүш үчүн Жаллаң 5 деген багы окудум. Өз күчүм менен окууга өттүм. Азыркыга чейин ар бир ийгилигим апам үчүн. Студент кезинде апам 2000 сом маяны алып иштечү. 1200 сомун жатаканама төлөчү. 300 сом тамак ашка берчү. Өзү калган акчасы менен эптеп жашачу. Кийин хит парадка чыгып калганда да тапкан ташыганын мага чаптады. Ал жерден жарытылуу акча алчу эмесмин. Тилекке жакканы сүйүнүп эле болгонуна мага чаптачу. Кийин балам төрөлгөндө баламды багышты. Иши кылып мага желек таяк болуп келе жатат апам. Ата-эне аткарылбай калган максатым балдарын аткарышын каалайт эмеспи? Силердин мамиледе кандай болгон жокпу? Мен дайым өзүмдүн жүрөгүмдөгүнү жасадым. Котормочулук кесибим апама майдай жакчу. Кийин тилекке кетип калганын деле колдоду. Актрисалыгымды да колдоду. Мага эч качан өзүнүн каалоосун арткан учур болгон жок. Ата-энем чыгармачыл адам болгондон кийин баарын бири менен деле ошол жака кетмекмин. Апам муну жакшы түшүнчү жана менин потенциалым бар экенин биринчи көргөн адам. Айланып кагылып сүйүүсүн ачык көрсөткөн энелер бар. Ичинен сүйүп сүйүүсүн көрсөтө албагандар бар. Сеники кайсынысың кирет? Меники ичинен жакшы көргөндөргө кирет. Өөп жыттап кучакташмай дээрлик жок. Дистанция бар. Көрүнгөн темада сүйлөшө албайбыз. Бул мурунку муунун тарбиясы болсо керек. Уулум экөөбүздө андай дистанция жок. Өөп жытташа беребиз. Өбүшүп жытташкан сезим кандай сезим болду экен деп кызыгып калам. Ал башынан түптөлүп калган. Ошондуктан ал нерсе жетишпейт деп айта албайм. Мага апамдын караны, деми күчү эле жетишет. 22 жылдан кийин атаңды таап, аны менен катташканыңды апаң кандай кабыл алды? Таарынды. 22 жыл бою көмөк көрсөтпөсө, сурабаса, келбесе, болгон түйшүгүңдү апам жалгыз тартса, анан кийин мен атамды издеп кетсем, башка эне деле таарынмак. Ага аябай катуу тийди. Бирок атамды тапканым апамды чейип басып кеткеним эмес да. Мен бул нерсени өзүм үчүн жасадым. Көкүрөгүм тынчысы үчүн кылдым. Апама "Сенин ордуң башка, анын орду башка. Көкүрөгүң кенен баарың батасың" деп айттым. Азыр баары жайына келди. Атам экөөнүн сүйүүсү, жаштыгы тууралуу айтып берсе аябай кызыктуу болду. Апаңдан калган эң чоң турмуштук сабак кайсы болду? Сабырдуулукту алдым. Үйдө укмуш нерсе болуп жатса да даардаңдап жетине албай көкүрөгүңө айтып кетпейт. Бир калыпта. Мен желпилдеп жеңилип, апам оор басырыктуу, ооздуктап турат. Апамдын алган эң чоң сабагым ушул болду. Мектепте тилиң буудай куйройт, апаңды чакырчы дешет. Чакырып келсем эле апаң созулган, маданияттуу, интеллигент болуп чыга келет. Баары тең калышчу. Бардык ийгиликтеримде апам бактылуу болсун деп калдым дедиң. Акыры апаңдын бактылуу кыла алдыңбы? Бала катары апамды бактылуу кылдым деп ойлойм. Барган жеринен Айтбекованын апасы деп сыйлуу жерге олтурат. Көп адамдар мен аркылуу апам менен катышкысы келет. Ушундай жерде сыймыктанат болуш керек. Бирок аны деле айта элек күлүп. Бирок мен башым менен жер казсам деле күйөөнүн ордун толтура албайм. Апам жалгыз отурбай, чай ичкен адам болсо деп санаркайм. Атам тиги жакта, апам бул жакта жалгыз. Бул мени бала катары аябай түйшүктөйт. Акыл калчап, таразылап отуруп ойлоном. Жалгыздык жакшы деле эмес экен. Азыркы апам жаш, өзүнүн чөйрөсү бар, мектеби бар. Кийин эмне болот деп ушуга көп санаркап калам. Бул баланын апасынын алдында күнөөлүүмүн деген сезимди улам эмеспи? Ооба, башында апамдын багын мен байлап койгондой сезилчү. Мен болбосом турмушка башка болот
болот деле нерсе бар болчу. Өзүмдү күнөөлүү сезчүмүн. Ошон үчүн апамдын боштугун толтурганга жан талашышым керек. Бирок психологдун жардамы менен мындан арылдым. Жалгыз болуу апамдын тандоосу болгон экен. Мен мисалы балам үчүн жашабайм. Анын өз турмушу бар. Мен болгону ага жардам берем. Анткени балам менин алдында күнөөлүү болуусун каалабайм. Эгерде жакшы адамды таап, турмуш куруп кетсем, ал менин чечимим. Бала үчүн эненин бактылуу болуусу ушунчалык маанилүү. Апаңдын кайсы тамагы жагат? Апам экөөбүз бул жерде да эки өңдөйбүз.